кандайсыздар? Алды сторис боюнча элдин баардыгы айт деп калышты. Негизи эле билбейм, мага аябай жаман көрүндү да. Эркек киши бир аз үй бүлөгө ответственныйраак караганы бул жакшыраак экен да, көрсөчү. Баягы өзүбүздүн жолдошторубуз жакшы нерсе кылса билинбейт го, бирок со стороны карап өзүңү салыштырып туруп Кудайга шүгүр деп кетет экенсиң да. Кечээ ошол роддомго барсам, жаңы төрөгөн келин экен, өзүнүн кичинекей да баласы бар экен. Ошо мендей экен да, Рамилдей, кичинекей баласынын возрастында, кичинекей баласы бар экен колунда. Жаңы төрөп чыкты, келин кесарево билбейм, араң басып келатат. Тиги баласы да көтөрдүп атат. Же кичинекейди колдон алып койбойт күйөөсү, же тигини көтөрө албайт да, кичинекейди. Анан билбейм, эле жаман болуп турдум. Анан чыкканда колунда да гүлү жок, эчтекеси жок. Мындай билбейм, төрөгөн аялга аябай внимание керек болот да. Эң таң калган жерим меники мындай болду да. Байкуш келин воротага чейин келди. Келип 20 минутта ошол жерде таксиге түштү да. Барайын дейм, эч бара албай койдум. Билбейм, аярым барайын дейм, бирок күйөөсүнөн корктум да, эмнегедир мен калкып силип салсам эмне кылам, өзүм араң турган жерим ыйлап калбайын депчи. Турдум, карап турдум, 20 минутта күттү баланы, таксини, баланы көтөрүп алып жүктөрү менен ишо. Анан турушту ошол жерде. 20 минуттан кийин такси келди, отурду, кетти. Бирок аябай мага жаман өкүнүчтүү болду да, келин жаңы төрөсө. Ошол келинди күттүргөндөн көрө таксини күттүрүп, таксинин акчасын төлөп койгон ыңгайлуураак болмок да. Тескерисинче жаңы төрөгөн аялды күттүрүп, ошол жерде бала менен көтөргүзүп коюп, жаман. Ал аялдын эми состояниясын мен түшүнүп атам да. Ошол себептен улам эркектерибиз бир аз мындай. Муну мен эмнени айткым келип атат? Мен мындай салыштырып же бул мындай, бул тигиндей деп айткым келген жок болгону, ушу кошпой эле айымдарга, жаңы төрөгөн айымдарга кичине өзгөчөрөөк мамиле кылып коюңуздарчы, урматтуу мырзалар. Анткени ошончо травманы көтөрүп, өлүм менен алышып чыгат экенбиз да, чынындачы. Ошо баарын билип туруп ошол кадамга барып атканыбыздан кийин сиздер дагы ошону колдоп, аярлап койсоңуздар бизге аябай жагымдуу болот. Ошол билбейм, мага башкача эле көрүндү. Балким кимдир бирөө үчүн бул жакшы эле көрүнүш болушу мүмкүн, бирок бул туура эмес деп ойлойм. Анткени аялды аярлап карабасаң, анда билбейм, эркек деген атты көтөрүш деле кыйыныраак болот да. Ошол себептен улам биздин мырзалар дагы ошо мырза деген атына ылайыктуу болсо, баары сонун болчудай болуп турат. Билбейм, ошол эжени